Бүгүнкү сабагыбыз ушул мурунтан бери өтүп келаткан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси сабагынын уландысы. Бүгүнкү сабагыбызда Кудайым буйрса ислам ааламына, ислам тарыхында белгилүү болгон 4 имам мазхаб башчылары сүннөткө кандай карашкан, сүннөттү кандай урматташкан жана ошо мазхабка байланыштуу кээ бир маселелерди алабыз иншалла. Албетте ислам дүйнөсүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан кийин, сахабалардын доорунан кийин көптөгөн аалымдар өткөн. Белгилүү исламга кызмат кылган, динди жайган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн урматтаган көптөгөн аалымдар өткөн да. Аябай эле көп. Бул ислам тарыхында, ислами китептерде ачык айкын кенен жазылган. Мына ошол аалымдардын ичинен дүйнөгө көбүрөөк билинип, элдин оозуна көбүрөөк алынган 4 имам бар. Анан бул жерде дагы бир маселени баса белгилеп кетиш керек. 4 имам жосо 4 мазхаб деселе, булардан башка имамдар, аалымдар жок экен деп элестетпеш керек да. Мындай ойлоо такыр туура эмес. Бул ошо биз жогоруда айткан ислам тарыхындагы, ислам дүйнөсүндөгү аалымдардын катарындагы аалымдар болгон. Булар да ошо 4 имам. Булар мазхаб башчылары, ошол себептен булардын өздөрүнүн мазхабы, жолу бар деп белгилүү болуп калган. Алла тааланын буйругу экен. 4 имамдын, 4 аалымдардын шакирттери көп болуп, ошо китептерин жасап, китептерин жазышып, таратышып, анан кээ бир ислам тарыхындагы халифалар, башчылар ошо кээ бир мазхабты адамдарын жакыныраак кармап, ошолорду баягы бийлик башына коюп, анан ошонун натыйжасында ошол мазхаб тараганда дүйнөгө, башкалардыкынан айырмаланып. Ошондуктан ушундай нерсе тараган. Болбосо мына өткөн сабактарда айткандай эле ушул аалымдардын 4 мазхабтын доорунда эле, мисалы имам Абу Ханифа, имам Маликтин, имам Шафиин доорунда эле башка имамдар да болгон, белгилүү аалымдар. Мисалы ошолордун бири Суфьян Саури деген, Аузаи, Лейс ибн Саад деген ушундай кишилер болгон да. Бул кишилердин дагы мазхабтары болгон. Булардын да ой пикирлери китеп бетине мындай өзүнчө, азыркы бул 4 имамдыкында бол өзүнчө китептерге түшпөсө дагы жалпы мусулмандын чоң китептеринде ой пикирлер камтылып, азыркы күнгө чейин айтылып жүрөт. Болгону жанакы себептерден улам ошо 4 имамдын шакирттери көп болуп, ошолор илимин тараткандыгы үчүн берки имамдарга караганда көп жайылган да. Болбосо бул 4 имамга тете сүннөткө кызмат кылган, динге кызмат кылган башка имамдар дагы көп эле болгон. Анан ошо адам баласы ушу 4 эле имам бар экен, 4 эле аалым бар экен деп ойлоп калбаш үчүн ушул нерсени баса белгилеп айтып кеттим. Мына ошол жанагы биз айтып аткан 4 имамдын алгачкысы имам Абу Ханифа да, имам Азам деп коет. Кыргызда, бизде Орто Азияда ошентип белгилейт, имам Азам деп. Эми биринчи алгачкы имам, улуг имам деген билдирет да, биринчи келген имам деген имам Азам деген ошонун. Ал кишинин өзүнүн аты Нуъман да, Нуъман ибн Сабит, Сабиттин уулу Нуъман деген киши болгон. Бул киши хижранын мусулман жылнамасы менен, жыл санагы менен 80-жылы, хижра жылынын 80-жылы туулган. Белки Григориан жылы менен айта турган болсок, болжол менен ошо 699-жылдары да, ошонун тегерегиндей жылдары туулган. Өлгөн жылы болсо 150-хижри жылы, Григориан жылы боюнча 767-жылдар болуп калат болжол менен. Андан кийинки имам Малик ибн Анас, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо шаары Мадина шаарында туулуп өскөн, ошол жерде илим алып, ошол жерде илим тараткан. Бул киши хижранын 93-жылы туулган. Григориан жылы боюнча болжол менен 715-жылдын тегерегинде да. Өлгөн жылы болсо, каза болгон жылы 179-хижри жылы, Григориан менен айта турган болсок 796-жылдын тегереги да. Ошонун тегереги болуп калат. Андан кийинки имам Мухаммад Идрис Шафи, имам Шафи. Бул киши 150-жылы, хижранын 150-жылы туулуп, Григориан жылы менен 766 болжол менен. Каза болгон жылы 204-хижри жылы, Григориан жылы боюнча 820-жыл болуп калат болжол менен. Андан кийинки имам Ахмад ибн Хамбал, имам Ахмад мазхабы деп коет. Беркини жогорудан Шафи мазхабы деп коет. Андан жогоркусу Малики мазхабы, биринчи алгачкы мазхаб ошо Ханафи мазхабы деп коет. Имам Ахмад болсо 164-жылы, хижри жылы туулуп, Григориан жылы менен 780-жылы болжол менен. Григориан деген ошо биз азыр санап аткан жылда, азыркы биз Орто Азияда колдонуп атпыз ошол жылда. Каза болгон жылы 241-жылы, хижри жылы менен. Григориан жылы менен 855-жыл болуп калат болжол менен. Мына ушул
Алымдар ушул жылдары туулуп, жана ушул айтылган жылдары каза болушкан. Булар ислам тарыхына белгилүү болгон чоң алымдардын катарында алымдар болгон. Ошо 4 имам деп айтылат. Ошо мазхаб башчылары деп коет. Мазхаб деген 4 мазхаб бар деп айтылып жүрбөйбү исламда, ислам тарыхында. Ошо мазхаб башчылары ушулар болгон, ушул кишилер болгон. Мазхаб деген эми мындайча жөнөкөй тилмен айтканда жол, мектеп дегенди билдирет да. Ошол себептен ошол тиги баланча алымдын жолу, ошол баланча алым түптөп кеткен мектеп, ошол үйрөткөн илим деген мааниде айтылат да. Баланча мисалы Абу Ханифанын мазхабы, же Шафиинин мазхабы, же Маликтин мазхабы, же Имам Ахмад мазхабы десе, ошонун жол жобосу, дини үйрөткөн жол жобосу, ошол кишинин мектеби, ошол кишинин айтып кеткен фатвалары деген мааниде. Ошондой түшүнүшүбүз керек. Эми ушул мазхаб деген бул кандайча пайда болгон, мазхабты кандай түшүнүш керек, көптөгөн маселелер бар. Анан кыскача ошо колдон келишинче кыскача айтканга аракет кылабыз. Бул кишилер мына булар өздөрү баягы дин таратып, дин үйрөнүп кеткенде биз өзүбүздө элден айырмаланып өзүбүзчө мазхаб түзүп алалы, ошентип белгилүү бололу деп алар бул кишилер антип ойлогон эмес. Бул мазхаб ошол кишилердин мектеби түзүлгөн, алар кишилердин көзү өткөндөн кийин азыркы деңгээлде жайылып тараган да. Азыр мисалы дүйнөнүн көп жерине тараган да бул мазхабты ээрчип кармагандардын жол жобосучу. Ал кишилер мындай нерсени көрбөй эле өтүшкөн. Булар мындай элестетиңиздер, урматтуу бетагандар. Булар кадимкидей эле баягы ислам тарыхындагы көп алымдардын катарында эле ушу динди жеткизели, динди үйрөнөлү, элдер жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаруу максатында эле илим үйрөнүшкөн кадимкидей эле. Устаздарга, илимдүүлөргө барып, илим издеп, илим окутуп, илим талап кылышып, анан ошол нерсени өздөрү үйрөнүп, анан башкаларга тарата баштаган да. Анткени илим алгандан кийин илимдин зекети ошону таратыш керек да, адам баласы үйрөнгөндөн кийин башка бирөөгө жеткириш керек. Ошондой эле башка алымдар, башка адамдар катарында эле булар дагы үйрөткөн нерселерин тараткан. Анан албетте жакшы илим талап кылгандан кийин ошо илим талап кылууда айырмаланышып, илимдери күчтүү болуп, анан башкаларга үйрөтө баштаганда булардын аты чыга баштаган, анан тегерегине шакирттер топтолгон. Анан ошентип бул кишилер анан ошол кишилер өзлөрүнүн шакирттерине илим бергенден кийин алар өздөрүнүн көзү өтүп кеткенин, анан шакирттер жайылып тарап, анан ошондо туруп анан жүзүнө тарап жайылган. Бул нерсени эмне себептен айтып атам? Бул нерсени айтуудан максат, булар эч качан бул алымдар биз эле барбыз, биз деле ээрчишиңер керек, биздин эле айтканыбыз туура, калгандардыкы ката, биздики туура деп эч качан айткан эмес булар. Анткени бул алымдар булар 5 колдой билишкен ислам динин. Ислам дининде бардык адамдар Алла Тааланын Куранын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жана сахабаларынын жолун ээрчүү милдет экенин булар жакшы түшүнүшкөн. Ошентип булар кылган даватында, алган илиминде Куранга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө, сахабалардын акыйдасына, табииндердин акыйдасына, жол жобосуна чакырып келишкен. Мына ошентип динди таратышкан. Булардын шакирттери да ошондой максатта динди алышып, динди ошентип элге таратышкан. Булардын убагында, булар өлгөндөн кийин хижри жылынын 4-кылымына чейин азыркы убакта биз түшүнгөн мазхаб деген түшүнүк болгон эмес. Мындайча айтканда, азыркы баягы кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп атпайбы? Жалпы адам болсо да кээ бир чалам болдулар, туура эмес адамдар биздин мазхабтыкы туура, ушул мазхабты гана кармашышың керек, бул мазхабты кармамасаң адашасың деген түшүнүк аларда болгон эмес. Ошо мазхабтарга туура эмесине карабастан эле жалпы жонунан эле жан тарта берүү, муну таассуп деп коет да. Ошо мазхабка таассуп кылуу деп коет арабча, мындай туура эмесин аныктабай эле ушундан чыкпашың керек деген ой пикир. Бул Ибн Кайим рахимахуллах айткандай, ошол Аламул Муаккиин китебинде айтат да, бул 4-кылымда гана пайда болгон да. Ошондон баштап ошо кээ бир алымдардын арасында, кээ бир адамдар арасында ушундай чакырыктар пайда боло баштаган да. Биздин мазхаб, бизде мындай деп бөлүнүп жарылуу ошол кезде баштала баштаган. 4-кылымга чейин андай нерселер болгон эмес. Кадимкидей эле мына жашоосундагы эле көрүнүш болгон да бул алымдардын убагында, андан кийинки адамдарда. Булар илим талап кылып атат, анан моюндагы милдетин аткарып, динди жеткирип, элдерди жакшылыкка чакырып атат деген эле түшүнүк болгон. Болду, ошондой максатта болгон. Булар эч качан келип, жана башында айткандай, биздики эле туура, бизди ээрчигиле, биз гана туура айтабыз, бизден башка алымды укпагыла, биздин мазхабтан чыкпагыла деп эч качан айткан эмес. Булар тескерисинче азыр мына иншалла булардын кээ бир сөздөрүн алабыз.
Буга тескерисинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө үндөшүп, ошо сүннөттү бекем кармоого чакырып келишкен. Баары тең. Ошондуктан жанагы азыркы кээ бир адамдар мазхабты кармаш керек, кармабасаң адашып кетесиң, динди түшүнөмсөң ошондон чыкпаш керек деген ар кандай чакырыктар болуп атпайбы? Сүннөттү кармагыла деп, пайгамбар сүннөтүн кармагыла, динди Куран сүннөт менен кармагыла деген түшүнүктү айтышпай, мазхабты кармагыла деген түшүнүк болуп атпайбы? Ошонун баары тең эмне? Далилсиз нерсе да. Мына мындай нерсе Куранда да келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө да сахабаларды табигиндер албетте ал кезде жок. Анткени ал кезде бул имамдар жок болгонда. Бул имамдардын эң алгачкысы Абу Ханифа ошо кээ бир сахабаларды эле жаш кезинде көргөн да. Илим алган эмес, алардан хадис уккан эмес, бирок көрүп койгон. Калгандары эч качан сахабаны көргөн эмес. Демек пайгамбардын ордунда, сахабалардын ордунда табигиндерден бул имамдар келишип бул дүйнөгө чоңоюшуп, илим талап кылган деңгээлге жетишип, анан илим талап кылышып, андан кийин элге үйрөтүшүп, андан кийин алардын атак даңкы чыккыча канча деген жылдар өтүп кеткен. Канча деген жыл өткөн да. Анан ошондой деңгээлге жеткенге чейин адамдар кандай жашап жүргөн? Пайгамбардын ордунда, андан кийинки сахабалардын ордунда, табииндердин көптөгөн карапайым адамдар болгон. Алар кантип жашашкан? Алар эмне мазхабты кармашкан? Аларда мындай туура эмес түшүнүк жок болгон. Алар ошо пайгамбарыбыздан кандай келген дин, сүннөттө кандай келген деп эле ошо алымдардан барып сурап, пайгамбарыбыз эмне деп айтты эле, Куранда эмне деп айтылган деп эле ошентип эле жашап келишкен. Мына ошондой көрүнүштү азыркы заманда деле колдонсо болот. Билимсиз адамдар, билимдүү адамдарга барып эле мага Куран жөнүндө, сүннөт жөнүндө айтып бер, ошонун негизинде фатва бер деп эле сураса эле эч бир чыр чатак жок эле дин өнүгө берет. Жана ошондой эле айтып кетип, бул алымдар өздөрү да мынтип айткан эмес. Бирөөсү дагы эч качан бир адам азыр далил алып келип атат. Ушул имамдын бирөөсү дагы меники эле туура, мени гана ээрчигиле, мени мазхабынан чыкпагыла деп бирөөсү да айткан эмес да. Ошондуктан бул деген баягы элдин эле башына айланткан эле маселе. Кээ бир чала молдолор ушу мазхабтан чыкпаш керек, мазхабты кармабасаң адашып кетесиң, анда мындай деген жөнөкөй эле далилсиз сөздөр да. Ушундай нерселерден адам баласы сактаныш керек, ошончо айтып атабыз. Албетте бул төрт имамдын, төрт мазхабтын өзүнүн орду бар. Исламда, ислам тарыхында, ислам алымында албетте булардын орду бар. Булардын даражасы бийик, аны эч ким четке какпайт. Биз бул алымдар, төрт алымдарды, андан башка алымдын баарын сыйлайбыз. Алардын калтырып кеткен илимдеринен, фатваларынан сөзсүз түрдө пайда алабыз. Керек болсо алардын сөзүн, алгачкы алымдардын, имамдардын сөзүн, фатваларын билбестен, окубастан эч ким фатва бере албайт. Баардык алымдар ошо алардан кийинки алымдар ошолордун сөздөрүнө, андан башка имамдардын сөздөрүнө кайтышып, алар бул маселени эмне деп айтышкан, тигине деп айтышкан, кандай талкуулашкан, кандай түшүндүрүп беришкени баары дегени кайтат. Андан эч ким кача албайт. Бул бар нерсе, факт нерсе. Бирок ошо алымдардын фатваларынан, илимдеринен пайдалануу, алардын осуяттарын окуу, алардын насааттарына көңүл буруу бул башка маселе. Жанагында таассуп кылып, алардын эле айтканы туура, ошолордун айтканынан чыкпаш керек, ошолордуку гана туура болот. Эгерде мазхабтан чыксаң адашасың деген сөз бул башка нерсе да. Экөөнүн чоң айырмасы бар. Ошондуктан ошо сүннөт жолун кармаган, сүннөткө бекем турган алымдар канча жылдан бери ошо тиги 4-кылымдан бери ошол заманга чейин күрөшүп келатышат да. Динди түшүнгөндө Куран сүннөт менен түшүнгүлө, ошо алымдардын түшүнүгү менен жардам пайда алгыла. Бирок эч качан ошол алымдардын бирөөсүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга теңебегиле, алардын айтып кеткен сөздөрүн, фатваларын пайгамбар сүннөтүндөй кылып, пайгамбардын осуятындай кылып албагыла. Пайгамбар сүннөтүн таштап салып, ошол имамдардын, алымдардын сөздөрүнө чакырбагыла деп ошентип какшап келатышат алымдар. Ушуга чейин күрөшүп. Анткени бул нерсе айдан ачык эле нерсе да. Илимди талап кылган адам гана түшүнөт. Чын дити менен, ыхласы менен. Эгерде башынан баштап эле ушу мен ушу жолдон чыкпайм, ушул мазхабтан айрылбайм деп эле ушу туура эмес ниети менен кирген болсо, ал адамга миң деген далилдерди алып келсе да түшүнбөйт да. А болбосо бул баардык алымдардын сөзүндө, Куран сүннөттө белгилүү эле нерсе да. Ислам дини мына Куран менен, сүннөт менен жана сахабалардын түшүнүгү менен, ошолордун айтып кеткен осуяты менен түшүнүлөт жана кабыл кылынат. А башка андан кийинки алымдардын сөздөрүнүн фатвалары биз жардам катары пайдаланабыз. Алардын сөзүндө көптөгөн пайдалары бар, көптөгөн жакшылыктары бар. Ошолордун сөздөрүн, фатваларын окуп, дин түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле ахли суннада белгилүү маселе бул. Мисалы, бирде адам өзүнүн оюнан чыгарып,
даже Куран сүннөттү окуп атам, мен ушундан айтып атам деп туруп, мурунку алгачкы имамдардын фатваларына каршы алардын бирөөсү да айтпаган ой пикирди алып келбеш керек да. Бул дагы эң негизги маселе. Мисалы бирөө келе калып туруп эле мен Куран сүннөт окудум, анан ушундай нерселерди окуп, ушундай деген натыйжага келдим, мына муну түшүнүп атам, бул маселе момундай болот экен деп айтканга акысы жок да. Эгерде ошол кишинин оюна алгачкы алымдардын оюнан бирөөсү кошулбаган болсо, анан айткан жараксыз. Мына ушул жерде алымдардын айткан фатвалары, сөздөрү мына ушул жерден пайда берет, айрыкча алгачкы алымдардын. Биз ошо кайсы фатва айтып атсак деле, бир нерсе түшүндүрүп берип атсак дагы, ошолордун алымдардын айтканынан чыкпай эле фатва беребиз. Мындайча айтканда, жалпы алымдардын айтып атам да, бирөөнө эле таянып албайчы. Мисалы, бир маселеде бир алымдар, ахли суннанын алымдары бир 2-3 ойдо талашып калышты. 2-3 ой пикир айтып калса, бирөөсү келип туруп, мисалы 2 ойлуу маселе болсо, 3-үчү алар эч ким айтпаган ойду алып келгенге ал кишиге болбойт да, арам болот. Мисалы алгачкы табииндер же болсо алардан кийинки имамдар бир маселеде 2 ойдо болуп калышты. Бир маселе бирөө болот десе, бирөө болбойт деп калды. Анан 3-үчү тарап келе калып туруп, алардан кийинки келген адам келип туруп эле, жок мындай маселе деп айткан болбойт, ал кабыл кылынбайт. Мына ошо ахли суннанын алымдары ошентип урматтап келишкен имамдарды, алардын ордун билишкен, даражасын билишкен, сыйлашкан, китептеринен пайдаланышкан. Бирок эч качан аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө теңеп, пайгамбардан жогору койгон эмес. Мына азыр ошол кишилердин осуятынан эле билсек болот. Ошондуктан биз мисалы Кыргызстандагы башка жердеби бир мазхабтын китептерин окутканына, мазхабты таратканга эч бир каршылыгыбыз жок. Мисалы Кыргызстанда имам Азам Абу Ханифанын мазхабы, аны окута беришсин, тарата беришсин, медреселерге программа кылып китептерин киргизе берсин. Бирок ошону кантип киргизип, кантип окутуп атат, ошондо кеп болуп атат да. Ошол киргизип элдерге жеткирип окутуп атканда, мына ушул эле туура, мындан башкасы туура эмес, мындан башкасын кармасаң адашасың деп айтышкан болсо, мына ошол нерсеге каршыбыз да. Эгерде бул исламдагы айтылган ой пикирлердин бири ушул, белгилүү алым, ушул алымдан айтып кеткен маселелер ушундай экен, мына ушунду окутуп атабыз, анткени ушул нерсени биз окуп үйрөндүк, ошол нерсени жеткирген колубуздан келет деп. Бирок башка бир илимдүүлөр ошо мазхабка туура келбей калган кээ бир маселелерди айткан болсо, далилдин негизинде аларга каршы чыкпай, алар деле өзүнүн аракетине, иштихадына жараша айтып атат, далил менен караш керек деген мааниде болуп, ошондой динди тараткан болсок, буга эч ким каршылык келтирбейт. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар сүннөттөн алып келсең, же башка бир мазхабтагы бир алымдын оюн айтып койсоң, же болбосо мазхабтан тышкары эле башка бир имамдын оюн айтып койсоң, бул жараксыз, кабыл кылынбайбыз, биздин мазхабта андай эмес, биздин мазхабка мындай эмес деп четке кагуу. Мына ушул балия ушул болуп атат да. Мына ушул нерсеге аламдар каршы чыккан. А болбосо ислам тарыхында чоң китептеринде маселени айтканда баары деген айтышат. Мына имам Абу Ханифа мындай деди, Шафии мындай деди, имам Малик мындай деди, имам Ахмад мындай деди, Суфян Саври мындай деди, Аузаи мындай деди деп эле баары айтып келишет. Бирок деп анан адеттүү алымдар мына далилдүүрөгү бул деп өздөрүнүн илимине жараша, туурасы бул жери туура эмес болуп калды, ошону талкуулап берип коюшат да. Мына ошол нерсеге эле чакырып келебиз. Мунун эч бир исламга бейтааныштыгы жок. Бул белгилүү эле болгон ислам тарыхындагы нерсе. Ким арабча билип китеп бетин ача турган болсо, ошондой нерсени жөн эле көрөт да. Бул жеке эле жалпы түрүндө эмес, жалпы алымдардын эмес, керек болсо ушул бир эле мазхабтын ичинде деле ушундай бул нерсе. 4 мазхабтын китептеринде тең эле ушундай да. Мына биз жөнөкөй эле мисалы имам Абу Ханифанын мазхабы негизинде жазылган китептерди ачалычы. Ошол жерде ушундай көрүнүштөрдү көрөбүз да. Мисалы имам Абу Ханифанын шакирттери болгон. Ошолордун эң көрүнүктүү шакирттери 2 болгон да. Андан башка шакирттер болгон, көрүнүктүүлөр ушу Абу Юсуф менен ана Мухаммад ибн Хасан деген. Мына ошол кишилер ошол устазынан сабак алышкан. Ошол эле убакта кээ бир маселелерде устазына кошулбай өздөрүнүн ой пикирлерин айткан. Бул Ханафи мазхабынын китебинде ачык айкын кенен эле жазылган да. Керек болсо Ханафи мазхабынын кээ бир китептеринде, ошо менимче Хашат ибн Абидин китебинде болуш керек, айтат ошо Абу Юсуф менен Мухаммад ибн Хасан ошо мазхабтын 3/1 өзүнүн устазынын Абу Ханифага мазхабтын 3/1 кошулган эмес деп айтылып келет. Алар ошондой деңгээлде илим алышып, устаздардын кээ бир айткан нерсесине кошулбай, ошо далилдин негизинде илим таратып, илим алышкан. Ошол эле убакта алар бирин-бири жаман көрүшүп, мисалы Абу Ханифа, мен силердин устазыңар болсом, силер мени укпай кеттиңер, мен фатвама каршы кеттиңер деп жаман көрүп, бири-бирин жемелеп,
же болбосо белгилер устаз сен туура эмес сүйлөп салдың, мындай кылып салдың, тигиндей кылып салдың деп уруш талашкан эмес. Алар ынтымактуу болуп эле устаз шакирт болуп эле илимди алып таратышкан. Ошол эле убакта алар бири-биринин ой пикирине кошулган эмес. Керек болсо ошо Мухаммад ибн Хасан деген Абу Ханифанын шакирти Имам Маликтен барып талим алган. Имам Маликтин Муатта деген китеби бар, ошону риваят кылган ошону. Ошонун Мухаммад ибн Хасандын риваятында Муаттанын версиясы бар. Ошол жерде да айтат ошо кээ бир маселелерди Абу Ханифага кошулбаган жерлерин ошондо дагы баса берилип айтып кеткен. Мухаммад ибн Хасандан Имам Шафии бар пайда алган. Имам Маликтен бар Имам Шафии пайда алган. Мына ошентип ошол кездеги имамдар бири-биринен пайда алып, бири-биринен сабак алышып эле, урушуп талашпай эле, бөлүнүп жанышпай эле келишкен. Сенин маскабың туура, менин маскабым туура деген аларда такыр андай түшүнүк жок болгон. Мына кийинчерээк эле чыккан ой түшүнүк да. Анан ошентип баягы чала молдолор өзлөрүнүн азыркы замандын чала молдолорун айтып атам да. Өзлөрүнүн баягы туура эмес түшүнүгүн таң улаш үчүн эле элдерди коркутуп алышкан. Маскабтан чыксаңар адашасыңар, маскабка каршы болсоңор мындай болосуңар деп. Бир эле маселеде бир кошулбай койсоң, бүттү сен маскабтын душманы болуп каласың, исламдын душманы болуп каласың да. Ушундай түшүнүктү киргизип коюшкан да. Анда эмне Мухаммад ибн Хасан менен Абу Юсуф устазына көп жеринде кошулбаптыр. Алар эмне устазына душман болду эле эмне алар, каршыма чыкты эле. Мына ушундай туура эмес пикирлерди айтат да. Анан ар кандай динди түшүнүш үчүн оорулотуп, ар кандай шарттар коюп салган. Сен мындай арабчаны билишиң керек, анан мындай илимди билишиң керек, тигиндей илимди билишиң керек, канча бир 20 ашык илимдин шарттарын коюп коюшкан. Оор кылып салган да. Албетте, маскабты түшүнүш үчүн, динди түшүнүш үчүн илим алыш керек. Сөзсүз адамлар арабча үйрөнүш керек, хадис илимин, тафсир илимин, усул илимин үйрөнүш керек. Бирок жанагы маскабчыл адамдар айтып аткандай деңгээлде эмес да. Алар өтө эле мындай адам баласынын колунан келбегендей кылып шарттарды коюп салган да. Алым баары тең эле илим алгыла, илим менен дин түшүнөт деп эле баары айтып келет. Ага эч ким каршы чыкпайт. Илимсиз ким сүйлөгөн болсо ал жахил, надан болот да. Элдерди адаштырат. Илим алыш керек сөзсүз түрдө. Бирок ошол дин маселелерин түшүнгөн деңгээлде алыш керек. Ким ошого түшүнүп ошол деңгээлге кеттиби, туура эмес айырмалап берип хадис илими менен, тафсир, усул илими менен түшүнгөндөн кийин болду, ал адам баласы фатва берип элге дин жаянга укуктуу. Эң негизгиси ошо маалыматты так билип, туура айтса болду. Ошого гана каралат. Адам баласы бир фатваны берсе, ошонун эмненин негизинде, кандай далил негизинде айтып атат, ошого гана каралат. Сен биздин маскабтан болбой калдың, же маскабка көңүл бурбой койдуң, сен туура эмес деген нерсе жок. Ар бир адам өзүнүн күчүнө жараша аракет кылып ана илимди жеткирет. Эң негизгиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келбеш керек, жана алдыңкы имамдар, алымдар айтпаган ой пикирди алып келбеш керек. Мына ошонун негизинде фатва берген болсо, эмнеге кабыл албаш керек? Туурабы? Мына ошонтип айтып жүргөн адамдар өздөрү жана иштихат кыла албайсың, иштихат деп коет да, баягы Куран сүннөттүн окуп ошондон түшүнүп өкүм чыгарууну иштихат деп коет. Маскабтан чыкпашың керек, иштихат кыла албайсың, анда Куранды өзүң түшүнө албайсың, сүннөттү өзүң түшүнө албайсың деп кээ бирөөсү айтып коет дагы. Анан кээ бир маселелерде баягы илимсиз сүйлөп алып, анан муну далили эмне, каяктан алдың деп кээ бир адамдар суроо берип койсо, айла жоктон Курандан же сүннөттөн же кээ бир алдымдардын сөздөрүнөн далил келтирет да. Ошо далил жакындабаса деле ошонун өзүнүн айткан сөзүнө чаптап эле жабыштырып эле анда муштахид болуп кетишет. Шундук болуп, мисалы, мындай деп айткан, мына бул жерде мындай, мына Куранда мындай деп айтып атат, сүннөттө мындай деп айтып атат депчи. Болбосо алар иштихат кылганга өздөрү айткандай жараксыз, ал иштихат кылган болбойт. Ээрчип гана жүрүш керек дейт. Бирок баштарына күч келгенде муштахид болуп кетишет. Тияктан, бияктан аяттарды, хадистерди алып келип, мына пайгамбар айткан турбайбы? Анда Куран сүннөт түшүнүп калышат да, өздөрүнө керек болгондо. Башка бирөө келип Куран сүннөттөн десе, сен де маскабтан чыгып атасың, маскабка каршы болуп атасың деп ушундай сөздөрдү айтышат да. Мунун баары тең эле ошо туура эмес түшүнүктүн натыйжасына келген, жана элдерге туура эмес маалымат бергенге жатат. Ошондуктан элдер абайлаш керек, маскаб деген маселени жакшы түшүнүш керек. Маскабты үйрөнөбүз, маскабка чакырабыз десе эле, ошол маскабтыкы эле туура, андан башка нерсе туура эмес. Ким ошол маскабты карманбаса адашат деген маани эч качан чыкпаш керек. Жана башында айтып кеттик, маскабты окуйм десе, жаям десе, кыла берсин, ага эч ким каршы чыкпайт. Болгон ошону жардамчы катары маскабтын маселелерин түшүнөйүн. Анткени маскабтын китептеринде айрыкча фикый маселелерди реттеп, тартиптеп койгон да, жеңил кылып койгон да. Ар бир маселени тартиби менен окуйсуң, ар бир маселеге ошо далилдер менен алып келип койгон, далил менен жазган китептерди. Аларды тезирээк
таап аласың. Мындайча айтканда, адамга илим талап кылам десе, жеңил үйрөнөт да, ошол маскапта жазылган маселелер менен карай турган болсочу. Мында эч бир жамандык деле, каршылык деле жок. Ким ошондой кылып, ошондой жардамчы катары маскапты окуп түшүнүп таратайын деген болсо, тарата берсин. Бирок жанагындай шарт менен эч качан маскапты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө теңебеш керек. Жана ошондой эле ушул эле маскап туура, маскапты ким карманбаса адашат, жолдон чыгып кетет, анан ислам душманы болот деп айтпаш керек да. Бул сөздүн өзү адашуу, бул элдин башын айландыруу. Мына ушундай нерседен алыс болсо эле элдер ынтымактада жашайт, ислам аалымдарынын кадыр баркын да билишет. Анан ислам дининин илими, дааваты чыт чатаксыз туура жолдо тарайт. Эгерде адамдар сүннөткө байланбай эле бир адамга, бир аалымга эле байлап коюшкан болсо, дин, ислам динин ушул аалымдыкка гана туура, башканыкка туура эмес, анда бул адашуунун эшиги да. Адашуунун эшиги исламды бурмалоонун эшиги болуп саналат. Ошондуктан ушундай нерселерден биз сак болушубуз керек. Мына андан кийин, мына жогорудан баягыдан бери айтып кеттик, ошо маскапты түшүнүү боюнча кыскача маалымат берип кеттик. Мына ошол эле биз айтып аткан, ушу биз сабак кылып аткан аалым башчылары баары тең эле сүннөткө үндөп, сүннөттү кармагыла, ушу айтып аткан фатваларыбыздын далилин карагыла деп баары тең эле осуят кылып кеткен. Мисалы, Абу Ханифа мына кыска имам Азам жакшы сөз айтып кеткен. Эгерде дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ошо туура хадис келген болсо, ошол менен маскабым дейт. Мына Ибн Абидин хашиясында келген, Раддул Мухтардын хашиясында. Бул Ханафи алымдарына белгилүү да. Ошол киши айтып атат мына имам Абу Ханифач, эгерде хадис келген болсо, туура хадис келген, ошол менен маскабым деп атат. Демек бул киши эмне деп атат? Ошо туура хадис келди, ошону кармангыла, ошол менен жүрүлө деп атат. Мына ушул нерсеге чакырып келген. Жана ошондой эле Бахр Раих деген китеп бар, ошонун хашиясында да келет. Мунун да хашияда Ибн Абидиндикинде ошол киши айтып атат да, Абу Ханифа жосо ошонун шакирттери. Кайсы бир адам дейт да, ошо биздин далилибизди каяктан алып айтып аткан булагыбызды билбей туруп фатва берүү ошол адам үчүн адал болбойт деп атат. Мына мунун мааниси ошол ким деген ошол аалымдардын, имам Абу Ханифа же шакирттеринин сөзүн алам деген болсо, ошол кишилер каяктан алган, кандай далилдин негизинде алган, ошону билбей туруп жөн эле алардын сөзүн ээрчи берүү, бул адал эмес деп туруп, өзүм ошол киши имамдар ошол өздөрү айтып атат да. Мында көрдүңүздөрбү? Жана ошондой эле Абу Ханифа өзүнүн шакиртине, ошо жана Абу Юсуфтан Якуб да, аты Якуб болгон, ошого осуят кылып атат. Бул Тарих Багдад деген китепте келет да, ошогочу. Ошого о Якуб деп айтып атат да. Сен мен баардык эле айткан сөзүмдү кабыл алып ошонун баарын жаза бербе дейт. Мен бүгүн бир сөз айтсам, эртең башка сөз айтып коюшум ыктымал дейт. Эртең башка сөз айтсам, бүрсүгүнү башка сөз айтып коюшум ыктымал дейт да. Анткени алың киши да илим издейт, ошонун аркасынан жүрөт. Анан кээ бир фатвалары шариатка каршы келип калган болсо, албетте алар атайын кылбайт, иштихаддын негизинде. Анан ошентип ойлору өзгөрүп кетип чыкты. Анан ошентип мен айткан сөздүн баарын эле кабыл алып жаза бербе деп, өзүнүн шакиртине мына ушинтип осуят кылып атат да. Көрүңүздөр, мына бул ошогон сөздөр көп. Мына муну үзүндө катары айтып атам. Мына бул Абу Ханифанын сөзү ушундай болду. Андан кийинки Имам Малик мына. Имам Малик дагы ушундай мааниде сөздөрдү айткан да. Мына ошолордун бири, ошол киши айтып атат да, мен деле дейт адам баласымын дейт. Кээде туура айтам, кээде ката айтам дейт. Ошол себептен мен кандай бир сөз айтсам, ошону карап көргүлө дейт. Эгерде Куран сүннөткө ылайык келип каршы келбесе, ошону алгыла дейт. Эгерде Куран сүннөткө каршы келип калган болсо, аны таштагыла менин сөзүмдү деп, мына ушул киши осуят кылып атат. Муну Ибн Абдул Бар деген Малики мазхабында чоң белгилүү алым болгон, ошол Жамиу Баянил Илми Фадли деген китебинде айткан да. Көрүңүз, Имам Маликтин осуяты ушундай мына. Мен деле адам баласымын деп атат. Туура айтам, кээде ката айтам деп атат. Анан менин айтып аткан сөзүмдү карап көргүлө. Эгерде Куран сүннөткө ылайык келип туура келген болсо, каршы чыкпаса, ошону кабыл алгыла дейт. Эгерде каршы чыга турган болсо, аны таштагыла деп атат. Мына көрүңүздөр, ачык айкын эле сөз. Андан башка жеринде мындай деп айтып атат. Сүннөт дейт, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү да бул жанагы Нух пайгамбардын кемеси дейт да. Ким ошол кемеге түшкөн болсо, ал кутулат дейт. Эгерде ким кемеге түшпөгөн болсо, ал уже чөгүп кетет, кутулбайт деген сөз да. Нух пайгамбардын кемесин билебиз да. Жанагы чоң суу каптап, кыргыздарда топон суу деп коет, Куранда деле келет эскерилип ошол. Анан ошо өзү менен чогуу өзүнө ыйман келтирген адамдарды кемеге салып Нух алейхиссалам кутулган да.
Ким каршы чыккан болсо ошол кездеги баардык каршы чыккан адамдын баары жок болуп, сууга чөгүп, селге чөгүп өлүшкөн да. Мына имам Малик ана ошентип окшоштуруп атат. Пайгамбарыбыз сүннөтү дейт. Бул Нух алейхиссаламдын кемеси сыяктуу деп атат. Ким ошого Нух алейхиссаламды ээрчип ким кемеге түшкөн болсо кутулган да. Ошондой эле ким сүннөттү ээрчип сүннөттү кармаган болсо кутулат дейт. Эгерде каршы чыккан болсо ал чөгүп кетет, уже жок болот деп атат. Мына көрүңүзбү? Муну жанагы Абу Исмаил Харави деген киши Заммул Калам Вахли деген китебинде алып келген да. Жана андан башка китептерде да келет. Жана ошондой эле Бишир ибн Умар деген бир алым киши имам Маликтин ушундай деп айтып атканын уктум дейт да. Бул ушу Ибн Абдул Бардын Тамхид деген китебинде келет да. Ошол кишинин имам Маликтин мындай деп айтканын уктум дейт. Имам Малик ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып риваят кылган кезде бирөөлөр сураса дейт, пайгамбарыбыздын ушу хадисин риваят кылгандан кийин эми сиздин оюңуз кандай бул маселеде, бул жөнүндө эмне дейсиз деп айтканда, ал дароо имам Малик Аллах субхана тааланын аятын окуп чыккан да. Мындай деген аят бар эмес, бул аятты алганбыз буга чейин. Фалияхдариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусиба фитнатун ау юсибахум азабун алим деп. Фалияхдариллазина юхалифуна ан амрихи дейт. Пайгамбар ошо пайгамбардын Алла таала айтып атат да, пайгамбардын буйругуна, иштерине каршы келүүдөн, каршы туруудан сактанышсын деп атат. Ошо адамдар деп да. Эгер алар сактанышпаса, тусиба фитна, ошолордун башына фитна келет, же болбосо жан ооруткан азап келет деп атат да, пайгамбарга каршы келе турган болсо. Мына имам Малик ушундай жооп берген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылып түшүндүргөндөн анан кээ бир адамдар сурап калса, ушуну ушул Бишир ибн Умар деген көп имам Маликтин ушинтип көп айтканын уктум деп атат. Муну көп кайталап турган. Хадис айтылгандан кийин, хадис билингенден кийин сиздин оюңуз кандай, буга эмне дейсиз дегенде, дароо ошо Алла тааланын аятын окуган. Ошо пайгамбардын буйругуна каршы чыгуудан сактанышсын, алардын башына фитна келип калыштан, же бир жансыздагыс азап келип калыштан деп. Анткени ким пайгамбарыбыздын хадисин билинип каршы чыккан болсо, албетте фитнага, азапка кабылат. Мына ошентип имам Малик ошондой осуят берген. Андан кийин мына имам Шафии рахимахулла. Ал киши эмне деп айтат? Мына ал киши дагы ошондай маанидеги көп сөздөрдү айткан. Ошолордун кээ бирин айта кетели. Ошол киши айтып атат мына. Эгерде ушу мен жазып калтырып кеткен китебимдин ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы бир нерсени көрүп калган болсоңор, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн карманып, менин сөзүмдү таштагыла деп айтып атат ошол киши. Көрүңүздөрбү? Мына улуу, чоң илимдүү киши ушу менин китебимде бир жеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы нерсени көрүп калсаңар, анда сүннөттү кармангыла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин сөзүмдү таштагыла деп. Муну Навави деген чоң аалым болгон Шафии мазхабында, жана 40 хадисти Сады праведник деген китеп жазган киши да, ошол Мажмуу деген китебинде алып келип атат имам Шафиинин сөзүн. Андан кийин ошо Тарих Димашк деген китепте келет экен, Ибн Асакирдин. Ошол китепте имам Шафии мындай маанинде айтып атат да. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси келип дейт, туура хадиси келип, анан ошого каршы амал кылып ошону албаган болсом, анда билип койгула, анда менин акылым жок, анда акылым кетип калган болот деп имам Шафии ушинтип айткан экен да, көрүңүздөр. Башка ошого окшогон риваятта эле бирөө имам Шафиинин жанында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү айтылып же болбосо өзү риваят кылгандан кийин анан кээ бирөө сураган экен да, сиз эмне дейсиз дегенде субханалла деген экен да. Ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин риваят кылып алып туруп анан мен ошого каршы сүйлөйүнбү? Эгерде ошентип турган болсом, анда билип койгула, анда менин акылым кетип калган болот депчи. Көрүңүздөрбү? Ушунда кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кандай урматташкан. Жана ошондой эле ошо имам Шафии мына ачык айткан сөз бар. Бул сөздү ошо Аламул Муаккин деген китепте имам Ибн Кайым сөзүн китебинде алып келет да. Ошол киши мына ачык айкын айтып атат. Бардык аалымдар деп атат да, ислам аалымдары бир ооздон кабыл алышты деп атат. Ижма менен кабыл алышты. Эгерде бир кайсы бир адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү кайсы бир маселеде билинген болсо, анык болгон болсо, анда ал киши эч кимдин сөзүнө карабастан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн алуу ага милдет болот. Мына ушул нерсеге бардык аалымдар бир ооздон ижма менен макул болуп ушул нерсени кабыл алышты деп мына аалымдардын ижмагын айтып атат. Мааниси ушундай да. Демек, имам Шафии айткандай, кайсы бир адамга кайсы бир маселеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү маалым болуп, ачык айкын болуп аныкталгандан кийин сөзсүз түрдө ошо сүннөтү эришиш керек. Баланча аалым айтыптыр, тигинчи аалым деп ошону бир аалымдын, бир адамдын сөзүнө аны таштап койгон болбойт. Андай кылуу мүмкүн эмес деп атат имам Шафии. Демек, бул аалымга ошо бул сөзгө имам Шафиинин доорундагы ага чейинки аалымдардын баары тең ушундай болгон. Баары тең ушул нерсеге мына чакырып келген. Мына бул имам Шафиинин сөзү болду. Андан кийин имам Ахмад ибн Хаммал. Ал деле ушул маанидеги көп сөздөрдү айткан. Мына ошолордун бири
Ошол киши айтып атат. Мени ээрчибегиле, Маликти да, имам Маликти да ээрчибегиле, Суфян Саурини да ээрчибегиле, Аузаини да ээрчибегиле. Алар каяктан алган болсо, силер да ошол жактан алгыла деп атат. Мына көрүңүздөр, чоң алым ушундай айтып атат да. Аларды жөн эле ээрчи бербегиле деп атат. Имам Маликти, Саурини, Аузаини аларды карманып жөн эле ээрчи бербегиле. Анткени бул алымдар Имам Ахмадтан мурун келген да. Алар каяктан алган болсо, силер да ошол жактан алгыла деп атат. Жана башка сөзүндө айтып атат. Мына Аузаинин ой пикири, Имам Маликтин ой пикири, Сауринин ой пикири бардыгы тең ой пикир дейт. Алардын орду мен үчүн бардыгы бирдей. Wa innamal hujjatu fil athar. Бирок негизги далил каяктан алынат? Фил асар дейт. Бул асарлардан, асар деп ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис жана сахабалардын осуяттарын асар деп коет да. Мына ошолордон алынат деп атат. Жогорудагы алымдардын ойлору, бул ой пикир, алардын баары тең эле мен үчүн бирдей. Бирок далил ошо асарларга байланган, ошо асарлардан далилди алабыз, хадистерден алабыз деп мына Имам Ахмад айтып атат. Жана ошондой эле бул сөздөрү ошо эмеде келген да. Ибн Абдул Бардын Баяну Жами илм ва фазлихи деген китебинде келет. Жана ошондой эле тиги Ибн Кайимдин ошо Алам Вакиин китебинде да келет. Андан кийинки акыркы сөзү Имам Ахмадтын. Ошол киши айтып атат да. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин четке каккан болсо, кабыл албаган болсо, ал дейт да, жок болуп кетүүнүн, адашуунун кырында турат дейт. Кыр деп барып билебиз да, бирөө мисалы адам бир тоонун же жардын кырына туруп алса, ал учуп кетиши ыктымал, туурабы? Эң коркунучта турат. Мына ошого теңеп атат Имам Ахмад. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин кабыл албай койгон болсо, демек ал жок болуп кетүүнүн кырында турган адам деп атат. Мына ошого окшогон ошо алымдардын сөздөрү, осуяттары өтө эле көп. Анан ошо кыска болсо дагы ошо угармандар ошо төрт мазхабтагы алымдардын сөздөрү менен таанышып коюшсун, алар кандай сүннөт сыйлашкан, кантип чакырган, ошону билип алсын деген максатта гана айтып атабыз. Мына биздин сабагыбызда белгилүү болгондой эле бул алымдар эч качан биздики эле туура, биздикин гана кармангыла, биздин жолдон чыкпагыла, биздин мазхабты карманып жүрсөңөр адашпайсыңар, карманбасаңар адашасыңар деп бирөөсү да айткан эмес. Бирөөсү дагы ал нерсеге чакырган эмес. Баары тең сүннөттү кармангыла, сүннөткө каршы келбегиле, биздин сөзү сүннөткө каршы келсе ошону таштагыла деп мына жогоруда айтылган. Жана ошого окшогон сөздөрдү айтып, баары тең осуят кылышкан. Бул төрт имамдан башка дагы алымдын баары тең эле бүт баары тең ошол нерсеге чакырып келген да. Анан эгерде кимдеген чын эле ушул алымдардын жолун жолдойм, ошолордун айтканын кылам, ошолорду сыйлайм, урматтайм деген болсо, анда ушундай сөздөрүн кабыл алыш керек. Алар динде кандай түшүнүшкөн болсо, Куранга кандай бекен болушкан болсо, сүннөткө кандай бекен болушкан болсо, сүннөттү кандай урматтап барктаган болсо, ошолордой болуп баркташсын. Ошолордой болуп дин жеткиришсин, ошолордой болуп даават кылсын. Анан жөн эле кур сөз менен эле аларды карманам, аларды сыйлайм дей берип, бирок алар кылган ишке, дааватына каршы келген болсо, демек ал тили менен айтып, кылган иши менен көрсөтүп берген жалганчы эле адам болот. Чыныгы алымдарды сыйлап, чыныгы мазхабтарды урматтайм деген болсо, демек алар кандай сүннөттү урматтаган болсо, ошондой урматташ керек. Мына ошондо гана анан биз ишенсек болот. Анан сөзүмдүн акырында дагы тастыктап баса белгилеп айта кетейин. Баягы динди Куран сүннөт менен түшүнүш керек, сүннөттөн чыкпаш керек, сүннөттү карманыш керек деген мааниси бул алымдарды четке кагуу, мазхабтарды четке кагуу, буларды сыйлабастыкты билдирбейт. Балким сүннөткө чакырган адам ошо алымдарды башкага караганда көбүрөөк урматтайт. Ошолордун алымдардын даражасын, кадыр баркын өз ордуна коет. Ошолорду сыйлаган адамдар. Ошолорду сыйлаган үчүн ошол жолго чакырып атат. Анткени элестетип көрүңүздөр, мисалы бир адам келип туруп эле, бир карапайым адам деп коелу, мисалы. Бир жөнөкөй жерде иштеген адамды келип алып эле, сен падышасың, сен укмушсуң, сен байсың деп өзүндө жок сыпаттарды ага ыйгарып эле кадыр баркын жок жерден эле көтөрө берсе, ал ошол кишини мактап аткан болобу же шылдыңдап аткан болобу? Албетте шылдыңдап аткан болот да. Жөнөкөй карапайым адам сен падышасың, сен элди башкарып атасың, сен шумдуксуң дей берсе, же болбосо бир кедей адамга сен байсың, мындайсың тиң дей берсең, аны шылдыңдап аткан болот. Анда жок нерсе да. Анан ошондой эле бир алымды келип, ошо алымдын өзүнүн даражасын ордуна койбой, алым катары сыйлабай эле, ошол алымды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деңгээлине жеткирип, о сенин айтканың туп-туура, сеникинен чыкпаш керек, сеники эле туура болот,
сени гана эриш керек десе, демек ал адамды сыйлап эле аны шылдыңдап атат. Анткени аны өзүнүн деңгээлинен ашыра мактап, өзүнүн деңгээлинен жогорку деңгээлге коюу бул шылдыңга барабар да. Ошондуктан бул маселени баягы адам баласы жакшы билип коюш керек. Эгерде чыныгын жана айтканда алымдарды сыйлап урматтайм, мазхабты урматтайм деген болсо, анда ошолор кандай Куран сүннөттү урматтаган, кандай сахабаларды урматтаган, пайгамбарыбызды кандай баркташкан, ошолордой кылып барктасын. Ошондо гана айткан сөзү чын болот. Аллаху алам. Аллах субхана таала пайдалуу илим берсин. Алдыңкы ислам тарыхында ислам динине кызмат кылып өтүп кеткен ушу 4 имам жана андан алардан башка бардык имамдарга Аллах субхана таала жакшылык берип, аларга ырайым кылып, даражаларын көтөрүп, бейиште пайгамбарлар менен, сыддыктар менен, шахидтер менен бирге кылсын. Жана ошолор менен бирге бизди дагы ошолордун катарына көтөрүп, Аллах таала бейишин насип кылсын. Жана дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү мекен бармап, сүннөттү урматтаган мусулмандардан кылсын.